Катуу жүргөн кимлер биздин достордон да. Өлөсүң да ушинтип. Сүзүптүр келип Бакуу эме команда. Ысык көлдө пансионатты суу каптап элдер эвакуацияланган. Кечээ 5-июндун кечинде нөшөрлөгөн жаандан улам Ысык көл районунун Корумду айылындагы Нептун пансионатынын жанында каналдан суу ашып кеткен. Натыйжада эс алып жаткан 145 адам эвакуацияланган. Кийишерүү кызматкерлер каналдын жээгин бекемдеп, сел калдыктарын тазалагандан кийин эл кайрадан пансионатка жайгаштырылган. жылы милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. 2010 жылы Ош окуяларында милиция кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүргөн жаран Орусиядан кармалды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан жашынып жүргөн 1991 жылы туулган Кыргызстандын НХ аттуу жараны чет мамлекеттин аймагынан кармалды. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка караганда, ал 2010 жылы болгон окуялар учурунда Кыргызстандын укук коргоо органдарынын кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүргөн деп айыпталууда. Кылмышкерлер узак убакыт бою чет мамлекеттин аймагында жашынып жүргөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча 1991 жылы туулган НХ аттуу жаран 2010 жылы Ош шаарында болгон окуя учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө активдүү катышкандардын бири болгон. Учурда НХ Кыргызстанга алынып келинип камакка алынды. Кылмышкердин жүргөн жерин аныктоо жана кармоо ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнүн кылмыш мамлекеттериндеги уюшкан кылмыштуу координациялоо боюнча бюронун жана башкы прокуратуранын жардамы менен жана Россиянын Москва облусунун Одинцово шаарынын полиция кызматкерлери Ош ОИБтин кызматкерлери менен биргеликте ишке ашырылды. ИИМ 2010 жылдагы Ош окуяларын уюштургандардын жана активдүү катышуучуларын аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ыкчам издөө иштерин улантып келет. Баткенде Golden Life аталышында газдалган суусундуктар алынып жатат. Баткен жана Разаков шаарларында соода түйүндөрүнөн жана коомдук тамактануу жайларынан Golden Life аталышында газдалган суусундуктар алынып жатат. Лейлек райондук санитардык бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2 күн ичинде 4-5 июлда 66 объектиден 2026 банка суусундук табылган. Аларга мамлекеттик тилде маркировка коюлган эмес. Бул бажы биримдигинин азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентти бузуу болуп саналат. Бөлүмдүн кызматкерлери суусундукту сатууга тыюу салынганын эскертүүдө. Бүгүнкү күндө рейд уланууда. Аталган анар суусундугун сатыктан алуу Саламаттыкты сактоо министринин буйругунун негизинде жүргүзүлүүдө. Ведомство аталган суусундуктун курамында лабораториялык изилдөөлөр боюнча азорбин Е122 боёгу бар экенин, ал балдардын активдүүлүгүнө жана көңүл буруусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин билдирген. Маалымат булагы аралаш маалыматтар.